Якуб алейхиссалам балдарынын суранычы менен кечирип коюң, Алла Тааладан биз үчүн кечирим сураңыз деген дуа болбоду беле? Кечирим сураймын деп ошол убакта кечирим сураган жок, дуа кылган жок. Кечиктиргендин себеби эмнеде? Кээ бир алымдар мындай дешет. Юсуф алейхиссаламга жолуккандан кийин атасы ушу бир аныктайынчы. Юсуп пайгамбар кечиреби, кечирбейби? Анткени мазлум кечирбесе Алла кечирбейт. Ошондуктан сразу ошол убакта дуа кылыштыкты лайык көргөн жок дейт. Эми бул балдар, бир туугандары Юсуп пайгамбарга канча зулумдук кылды? Ата эми барып аныктайын деп атат да, Юсуп пайгамбар кечирсе, анан кечирим сурайын, я Алла, эми бул кечир. Бенденин акысы бендегечи, Алла кечирбейт. Ошон үчүн билип коюңуз. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан хадисте бирөөнүн карызы болсо, шейит болсо да Алла Таала кечирбейт. Карызы бар жаназаны пайгамбарыбыз айткан. Өзүң бар ушу бурадарыңардын намазын окуп кое бергиле деген. Ошон үчүн биздин шарият кээ бир учурларда буну кепилдигин ким деп, кепилдиги карызы мен берем деп туугандары, балдары бирөө алса, анан окуган. Ошон үчүн бул карыз бенденин укугу. Алла адилеттүү деген атына булгагысы келбейт. Адилеттүү деген аты Алла Тааланыкы дайыма. Эгерде бул буга зулумдук кылып Алла буну залымды кечирип койсо, адилеттүүлүгү каякта калды? Ошон үчүн бенде менен бенденин ортосунда укук өтө татаал. Өтө этиятташ керек. Же ошон үчүн мына Якуб пайгамбар азыркы аныктап, макулбу? Же ушу кечирген болсо, анда мен дуа кылайын деген мааниде экен да.